9 апрель 20 жыл. Жалал Абад Маданият техникуму. Предмет музыканын теориясы. Мугалим Кыдырова Гүлжан Турунбековна, тайпа 1Н9. Сабактын темасы интервал. Сабактын максаты музыкадагы интервал анын түзүлүшү жана аталыштары менен таанышышат. Интервал деген сөздүн маанисин чечмелешет. Интервалды сан катары менен атап беришет. Сабактын жүрүшү уюштуруу, тапшырманы суроо, жаңы теманы маалымдоо, жаңы теманы бышыктоо, тапшырма берүү жана баалоо. Түшүнүү. Интервал сөзүн латын тилинен которгондо аралык деген сөздү түшүндүрөт. Ал эми музыкада интервал эки добуштун аралыгы, алардын айкалышы. Эки добуш бирге же ыраттуу, биринин аркасынан бири болушу мүмкүн. Интервалдын төмөнкү добушу негизги, жогорку интервалдын чокусу деп аталат. Башкача айтканда, интервалдын берилген добушу негизги добуш, түзүлгөн добушу чыгыш добушу болот. Интервалды жогору жана төмөн карай кыймылдап түзсө болот. Интервал эки чоңдугу менен эсептелет. Саны, баскычтык жана сапаты, тондук. Сан чоңдугу интервалда канча баскыч бар экен, ал эми тон чоңдугу интервалда канча тон жана жарым тон бар экенин көрсөтүп турат. Бир добуштан жогору карай түзсө болот интервалдарды, жана төмөн карай түзсө болот. Азыр мен силерге жогору карай түзгөнүн ойноп беремин. Эми төмөн карай түзүлүшүн ойноп берем. Эки добуш биринин аркасынан бири алынса, аны биз мелодиялык интервал деп айтабыз. Ал эми интервалдагы эки добуш бир эле мезгилде алынса, аны биз гармониялык интервал деп айтабыз. Интервал латын сан катары менен аталат жана канча баскыч бар экенин көрсөтүп турат. Мисалы, прима 1, секунда 2, терция 3, кварта 4, квинта 5, секста 6, септима 7, октава 8. Мына бүгүн биз балдар интервал деген эмне экен, интервалдардын добуштары кандай болот экен, аны кантип түзүш керек экен, кандай аталат экен, ошонун баардыгын тең айтып бердим. Силер түшүндүңөрбү? Эми силерге бышыктоо үчүн суроолорду берейин. Интервал деген эмне жана ал кандай болуп түзүлөт? Мелодиялык жана гармониялык интервалдардын айырмасы эмнеде? Интервалдын аталышын жана белгиленишин айтып бергиле. Интервалдын канча жана кандай чоңдугу бар? Бардыгы түшүнүктүүбү, балдар? Эми бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Мен силерге үйгө тапшырма берейин. Биринчи, мелодиялык жана гармониялык интервалдын айырмасын билиш керек. Экинчи, интервалдын аталышын, белгиленишин жаттап келесиңер. Үчүнчү, ре добушунан жогору жана төмөн карай сан чоңдугу менен интервал түзүп келесиңер. Болуптур балдар, жакшы калгыла.